Итак, боец в синем углу, весовой категории 77 килограмм, роста 72 сантиметра. Ему 26 лет. Представляет команду «Алыш». Тренер Толкун Рустамов. Встречаем Маматкулов Абдали! Боец весовой категории 77 килограмм, роста 8 сантиметров. Ему 23 года. Он является чемпионом Узбекистана по рукопашным боям. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Команда Рахманов. Тренер Рахманов Батир. Боевой псевдоним Тигр. Укилов. Жана эки спортчу менен мынтип тааныш алгандан кийин биз барыңыздарга салам айтабыз. НТ Спорт телеканалы жана ВИФ 78 Pro Fight 33 мелдеши Баткен областынын Лейлик районуна караштуу Исфана шаарында. Албетте эки ушул өлкөнүн спортчулар өзбекстандык, кыргызстандык, Кызыл Бурчтан чыккан өзбекстандык Айбек Уткуров болсо Көк Бурчтан чыккан биздин мекендешибиз Абдали Маматкулов. Абдали Маматкулов 26 жашта, боюнун узундугу 172 сантиметр. Ал буга чейин ушул профессионалдык рингте беттеш өткөргөн эмес. Ал Толкун Рустамовдун, мен жаңылбасам, ушул кол астында Алыш спорт клубунда машыгып келет жана кайман аты дагы жок рингте. Ал эми анын каршылашы болгон өзбекстандык Айбек Уткуров. Ал 23 жашта, боюнун узундугу 180 сантиметр. Өзбекстандын кармаш уруш боюнча жана кикбоксинг боюнча чемпион аты калган. Анын кайман аты Тигр жана Тигр менен биз ушул Абдали Маматкуловдун беттешүүсүндагы назар салуудабыз. Чындыгында ар бир ушул кармаштын беттешин жүрүшү дагы мыктылык менен, чеберчилик менен спортчулардын буга чейинки төккөн маңдай терлеринин дагы менети ушул 5 мүнөттөн болгон 3 раундда жыйынтыкталып калышы толук ыктымал. Абдали Маматкулов каршылашын тейкдаунга кетирди жана жергиликтүү көрмандардын кубанычына чек жок. Айбек Уткуров азыр мекендешибиздин толугу менен колун ушул кайрууга дагы ашкан болчу, бирок чындыгында чапчаңдык жагынан мекендешибиз өзбекстандык спортчудан кем калбайт. Андыктан бизди өзгөчө мыкты киреш дагы күтүп турганын ишенимдүү түрдө айтып болот. Айбек Уткуров 2 секунда. Абдали Маматкуловдун үстүнө дагы чыга алды жана мына ошол жерден эми биз байкап көрөбүз дагы спортчулардын кимиси өзүнүн чеберчилигин мыктылап, даналап көрсөтө аларын байкайбыз. Кикбоксинг жана кармаш уруш боюнча Өзбекстандын белдештеринде өзүн көрсөтүп келген Айбек Уткуров үстүндө, анын астында жаткан Абдали Маматкулов азыр чемпиондук үчүн айламал таппай тургандай жана эки төс кубаттуу соккуну биздин мекендешибиз өзбекстандык спортчу жолдоп койду. Андан ары кайрадан мынтип соккусунан сокку жолдойт жана ай коргонуга азырынча Абдали Маматкуловдун чамасы келбей калды дагы. Аны байкаган калыс мелдешти мынтип токтотуп койду. Чындыгында күтүүсүз учур болду. Мелдештин башына Абдали Маматкулов мыкты баштаган болчу, бирок өзбекстандык Тигр мынтип беттешин жүрүшүн өзүнүн ушул көзөмөлүнө дагы ала алды. Ал эми спортчуларды сыйлоо аземине ушул ВИФ клубалдын чемпиону Акты Чумабек уулун чакырып 35 секунд койгон экен. Техническим нокаутом победу одержал Уткуров. Жана Айбек Уткуровду мына биз официалдуу түрдө жеңүүчү деп атагандан кийин жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алардын мына билектерин дагы тапшырып атат. Биз болсо ушул кийинки жуптардын ортосундагы беттешти күтөбүз. Боец из Кыргызстана, весовая категория 57 килограмм, роста 72 сантиметра. Ему 19 лет. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Тагай Би. Тренер Тагаев Амангельды. Боевой псевдоним Тайгер. Алманды
Нусратилла И в красном углу боец весовой категории 57 килограмм, рост 65 сантиметров. Ему 20 лет. Он является чемпионом Сагдийской области по ММА. Бронзовый призер чемпионата Республики Таджикистан по грэпплингу. Победитель международного турнира WF Pro Fight 58. Кандидат в мастера спорта по ММА. Профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений, но ничьи. Тренер Чихонзада Махсуд. Встречаем Юсупа Абдугафаров. Жана 57 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар албетте бул беттеш абдан бир кызык болочок болот. Анткени Алмамбет Нусратилла уулу тажикстандык Абдугафар Юсупов менен беттешет. Алмамбет Нусратилла уулунун буга чейинки өткөрүп келген мелдештерин дагы билебиз. Бардыгында ушул кол жана болушунча ушул көзгө толумдуу беттешти өткөрүүгө басым жасаган мекендешибиз бар. Ал 19 жашта. Боюнун узундугу 172 сантиметр. Эрежеси ыруш боюнча спорт чебери аткан. Профессионалдык рингде 5 беттеш өткөрүп 4-нө жеңишке жетсе, бир жеңилүү ызасын тарткан. Ал Амангелди Тагайевдин кол алдында Тагай би спорт клубунда машыгып келет. Жана спорттогу кайманаты Тайгердин азыр каршылашуунун үстүнөн көзөмөлдү жүргүзгө умтулуусу жана тейкдаунга кетирүүгө аракеттенген, бирок ал оңдон чыкпагандан кийин экинчи рет дагы бир рет антип жергиликтүү германдардын дагы буйругун алып ташташтын бутунга аракеттиге умтулган. Жана Абдугафар Юсупов дагы кези келген жерде кубаттуу соккусун жолдоо боюнча жөн калбасын көрдүк. Бул спортчу 20 жашта Тажикстандан келген, Сагди областынын ММА боюнча чемпионаты алган жана ушул грэпплинг боюнча Тажикстандын 2018 жылдагы чемпиону. Ошондой эле WF 58 турниринде дагы жеңишке жеткен Абдугафар Юсупов буга чейин профессионалдык рингде 2 беттеш өткөрүп, анын 2 тең жеңишке жеткен. Ал Сагдиариотер спорт клубунда Махсуд Чинхонзаденин кол астында машыгып келет. Эч кандай кайманаты жок жана Тайгер деген ушул кайманатка ээ болгон биздин мекендешибиз анын үстүнөн үстөмдүгүн жүргүзөт. Чындыгында өзүнө ишенимдүү дагы кадамдарга Алмамбет Нусратилла уулунун барып жатканын көрүнтүбүз. Алмамбет Нусратилла уулу соккуларды жолдоону аяболсу зарыл болгон 19 гана жашта. Демек ушул алдыңкы жылдары Алмамбет Нусратилла уулу балким башка ушул салмакка дагы көтөрүлүшү толук ыктымал. Кайсыл салмакка деп турган болсоңуздар, ушул 61 жолсо 65 чейин дагы өсүп жетиши толук ыктымал. Азырынча Алмамбет Нусратилла уулу мелдештин ар биринде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп келгенин дагы билебиз. Жана ал каршылашуунун колдорун мынтип байлагандан да чыгарып алгандан кийин Алмамбет Нусратилла уулунун кандай соккуларга барарын күтөбүз. Абдугафар Юсупов астында калды жана Алмамбет Нусратилла уулунун атаандашынын үстүнө чыккан жергиликтүү элдин дагы сүрөңгө алуусу өтө күч. Биз дагы албетте мекендешибиздин азыр кубаттуу соккулардын жолдошун гана күтүп турганыбызды жашырбайбыз. Андыктан Тайгердин ишенимдүү кадамдары, ишенимдүү соккулары мына ушул жерден керек деп айтып өтсөк дагы болот. Жана Алмамбет Нусратилла уулу локиттер бир эмес, мына 4-чү, 5-чи, 6-чы бирде оңдон, бирде солдон токтотпойт. Айтор өткөргөн беттеши ушул курж мүнөздө дагы десек ушул эң туура болот. Жана Алмамбет Нусратилла уулу каршылашуунун үстүнө кайрадан чыгып алды жана оң колу менен аттуу соккунун жолдогонго умтулуу менен биргеликте анын колун кайрып кеткен менимче азыр ашыгып жаткандай. Жана биринчи тулку боюндагы тургузуп алса эң мыкты болмок. Алмамбет Нусратилла уулу жок. Абдугафар Юсупов анын колдорун кайрыткан жок жана мынтип бошонгондо эле бирде кубаттуу оң кол менен бирде тизе менен дагы каршылашуунун ушул капталын кайсыра тепкилерди дагы жолдого Алмамбет Нусратилла уулунун
ашыгып жатканын көрүүбүз. Андан ары бет түшүн көздөй соккун жолдого умтулабы? Жок, андай кылган жок. Толугу менен азыр Абдугафар Юсуповду бүткөн болчу. Жана мынтип оң кол менен басып, сол кол менен басып, оң кол менен кубаттуу бет түшүн көздөй дагы ушул балка соккулар бар. Мынтип айтор бирде түз бирден ошол соккунун түрүн жолдо көрүүгө Алмамбет Нусратилла уулу ашыгат. Анын өткөргөн беттеши ошол бир гана ишенимдүү эмес, абдан бир кооз бүйүр кысканда колтотсок болот. Айтор жергиликтүү германдарга ушундай беттештер жөн гана жакпастан анын ар бир жүрүшүндө өзлөрүнүн бул ушул спорттун аралаш уруш түрү боюнча дагы ышкооздугу артат. Чындыгында биздин спортчуларыбыз акыркы соңку жылдары эрежеси уруш таймаштарынан бир нече ирет ошол секирикттерди жасай алды. Ага далил катарын ошол көпкө чейин жетип барган спортчуларды айтсак болот. Ал эми Алмамбет Нусратилла уулу Тайгер арингден жөн чыккан жок. Элдин бүйүрүн кыздып ошол эч кандай чарчабаганын дагы көрсөтүп, мыкты экенин дагы мындан ары дагы далилдеги даярдыгын көрсөтө алды. Демек экинчи раундтун башы Алмамбет Нусратилла уулу Тайгер көк бурчтан, ал эми ага каршы тажикстандык Абдугафар Юсупов кызыл бурчтан чыккан спортчу. Бул бөлүктө ой узун кубаттуу соккулар менен Абдугафар Юсупов кирип көрүүгө умтулган, бирок албетте анын жүрүшүн мынтип Алмамбет Нусратилла уулу өз көзөмөлүнө алат. Тейкдаун бар жана Алмамбет Нусратилла уулу мына ушул жерден кайрадан өзүнүн кубаттуу соккуларынын жолдоосун токтоткон жок. Өзүнө ишенимдүү дагы кадамдарга барып жатканын көрүүбүз. Бирде оңдон, бирде солдон жана өзүнүн ошол болушунча мыктылыгын, өзүнүн чеберчилигин Алмамбет Нусратилла уулу көрсөтүүнөн менимче жазбайт. Буга чейин дагы анын ар бир беттештери мындай шаң менен, сүрөн менен коштолгон жана жеңиштерге дагы Алмамбет Нусратилла уулу ишенимдүү жетип келгенин жакшы билебиз. Канча дагы ошол тагайбий спорт клубунун өкүлү болгон спортчу мынтип каршылашынын үстүндө отурганда ал сокку жолдосун менимче эч кандай токтотпойт. Бар сокку ишенимдүү, жөн гана сокку эмес, бирде оңдон, бирде солдон жана колун кайрып кетүүгө дагы тырышат. Бирок Абдугафар Юсупов оңой менен колун менимче берүүчүдөй болгону. Нусратилла азыр каршылашынын ошол тулку боюн буту менен дагы кубаттуураак басса, ал мынтип чыгып кете албайт беле, ким билет. Абдугафар Юсупов каршылашынын байлаганга аргасыз болбосо Нусратилла уулу Алмамбет каршылашын аябайт. Мынтип чыкса эле сокку үстүнөн сокку жолдойт дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүсүн, жобосу өзүнүн ошол жөн жерден Тайгерден кайманатка ээ болгондой көрсөтөт. Ой, кереги жок. Тизе менен сокку жана Абдугафар Юсупов разрешается только в стойке. Менимче ушул ал беттешти уланта алам деп дагы көрсөтмө иреттеп ишенгибиз келет. Азыр мынтип бир упай Алмамбет Нусратилла уулуна кемитилет жана менимче ушул анын элдердин сүрөнү дагы анындай күтүлбөгөн кадамга баруусуна түрткү берүүгө окшойт. Айтор беттешти өзүнүн көзөмөлүнө алып жаткандан кийин жеңиш дагы анын ошол куржумда десек болот. Андыктан Алмамбет буга чейинки эле ишенимдүү жана эрежеге дал келген сокку тепкилерине баруусу зарыл, үч бурчтукка алууга умтулган. Бирок ошол эле кезде Абдугафар Юсупов дагы буту менен азыр Тайгерди байлап алды. Үч бурчтукка эми бул жерде тажикстандык тагыраагын ушул спортчунун кетүүсү алда канча ишке ашпай тургандагы көрүнүш болуп калуусу толук ыктымал. Байкап көрөбүз, спортчулар соңуна чейин кармашып бири-бири менен ушул өзгөчө беттешти өткөрүп коюуга дагы умтулушат. Жана Абдугафар Юсупов экинчи раунддун жүрүшүндө чындыгында каршылашын мынтип байлоодон башка
аргасы жок. Спортчуларды чындык адамдарга бара албай жатканын көрдү дагы туруп беттешти улантууга дагы башкы алыс чакырып өттү жана экинчи раунддун жарымынан көп артта калды. Ал ортодо Алмамбет Нусратилла уулунан мынтип дагы бир тейкдаун бар. Чындыгында ишенимдүү беттешти Алмамбет Нусратилла уулу өткөрүүдө. Анын көзөмөлүндө бул беттеш дагы өтүп жатканын ишендир айтып алсак болот. Кубаттуу соккулар керек. Абдугафар Юсупов азыр эмне кыларын дагы, кандай чара көрөрүн дагы менимче таппай турган кезеңи, аны биздин мекендешибиз пайдаланып өзүнүн ошол ишенимдүү жүрүштөрүнө дагы колдоно алабы. Каршылашынын үстүнө чыгып отурат. Аны байлап алган Абдугафар Юсуповдон эми гана бошонду жана биринчи раунддагыдай азыр сол колу менен аны ишенимдүү түрдө бекирдиктен басат жана оң колу менен кайрадан ошол балка соккуларды жолдойбу же болсо кубаттуу ишенимдүү соккуларды жолдой эле жок. Экинчи раунддун буторуна дагы жарым мүнөттөй убакыт бар. Ал ортодо кайрадан кубаттуу киктер. Аны Абдугафар Юсупов каршылашын түз тепкилери менен дагы тосуп алып жатканын көрдүбүз. Ал ортодо Алмамбет Нусратилла уулу мынтип ашыкпастан каршылашына кирип барды жана чындыгында азыр эч кандай кыйынчылыксыз анын үстүнө отуруп алгандан кийин кайрадан түшүңүздүү түз соккуларды жолдоого келгенде экинчи раунддагы жыйынтыкталып калды. Ошол жерде Алмамбет Нусратилла уулу дагы да болсо мынтип элдин бүйүрүн кызытат. Ал менен бирге элдин баарынын маанайын көтөрөт жана өзүнүн ошол ишенимдүү кадамдарга бара бере турганын дагы кайсыл бир деңгээлде далилдегиси келет. Чындыгында 3-чү раундду мынтип биз Нусратилла уулунун бийинен кийин күтүп калабыз. Жана рингке кирүү дагы ишенимдүү. Демек 2 раунд анын ошол каптал калыстардын берген упай боюнча эле анын ошол карамагында беттешти толугу менен көзөмөлдөп жүргө дагы умтулат. Бирок анын ошол бул ирет жеңиши баштагыдан бир аз кечкендей мүнөттөн мурда жеңиштерге жетип жүргөн Алмамбет Нусратилла уулу каршылашын чындыгында нокдаун менен кармап алды. Беттештин башында эле ошол өзгөчө кубаттуу соккуларга барган болчу жана биз кечиктирип жатат деген учурда эле мынтип жеңишке дагы өзгөчө ишенимдүү түрдө жете алды. Абдугафар Юсупов 3-чү раунддун башында биздин мекендешибиздин кубаттуу тепкилерине кандай ошол кыймыл аракет жасашты билбей калды. Айтор анын соңунда мынтип кубаттуу соккулар менен дагы Алмамбет Нусратилла уулу жеңишке жеткен көрдүк. Өз адатынча октагондун кырында олтурат жана ал жеңишине дагы ишенимдүү түрдө кадам жасап койду. Тайгер деген кайманатка ээ болгон Алмамбет Нусратилла уулунун мынтип ошол жеңиши менен дагы бир чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми Абдугафар Юсуповго мындан ары дагы спорттогу жетишкендиктерди каалайбыз. Ушул адатынча Алмамбет Нусратилла уулу мынтип бий менен элдин демин да бир кызытып, бир кубандырып туруп андан ары рингти таштап чыгып кетет. А биз болсо кийинки беттешти күтөбүз.
Итак, слева от меня боец в синем углу, весовой категории 71 килограмм, рост 177 сантиметров. Ему 21 год. Он является мастером спорта по валидудо. Чемпион Кыргызстана WF Selection 21, 22, 23 и 24. Профессиональный рекорд 7 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Команда Амир Прайд, тренер Махамов Сагы. Эмиль Беков! Эдди! И его соперник в красном углу. Весовая категория 71 килограмм, рост 178 сантиметров. Ему 19 лет. Он является мастером спорта по кикбоксингу. Команда Мангус, тренер Мансур Дугизбаев. Встречаем Муратбаев Ислам Джоу. Жана 71 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар көк бурчтан биздин мекендешибиз Эдил Эмилбеков ал эми ага каршы өзбекстандык Исламжан Муратбаев. Биздин мекендешибиз менен тааныштырып баштайлы. 21 жашта, боюнун узундугу 177 сантиметр. Ал валидудо боюнча спорт чебери. Буга чейин ушул WF Selection 21, 22, 23 жана 24 мелдештеринде жеңүүчү атык алган. Профессионалдык рингде 9 беттеш өткөрүп анын жетишине жеңишке жетсе, 2 рет жеңүү ылзасын тарткан спортчу Амир Прайд спорт клубунда Сагын Маккамовдун кол алдында машыгып келет. Жана Эдил Эмилбеков азырынча болушунча ашыкпай беттешти өткөрүн дагы көздөгөн. Ага каршылашынын ушул кыймыл аракеттери дагы түрткү берет. Ал эми Исламжан Муратбаев тууралуу айта турган болсок, 19 жашта, боюнун узундугу 178 сантиметр. Кикбоксинг боюнча Өзбекстандын спорт чебери. Ал Мангуст спорт клубунда Мансур Тугизбоевдун кол алдында дагы машыгып келет. Кайманаттары жок жана кыймыл аракеттери дагы азырынча аз. Жалгыз кубаттуу соккуга эки спортчу тең менимче басым жасагысы келет. Же болбосо алар биринчи номурда болуштодон дагы чочулап турган чыгар. Байкайбыз, ашыгышпайт жана албетте мындай учурда ашыгуунун дагы кажети жок десек туура болчудай. Эми Эдил Эмилбеков күтпөшү керек. Балким ушул өзүнүн валидудосун кошсо болчудай. Каршылашканча дагы ушул менимче тепки соккуларга басым жасайт жана тепки соккуга каршылашын тейкдаунга кетирип, жерден дагы аракетин көрүш керекпи. Оң кол менен Эдил Эмилбековдон жалгыз кубаттуу сокку бар. Жана ички лоу-кик. Исламжан Муратбаев ашыккан жок, тескерисинче бүтөт жана каршылашы кандай белек даярдап койгонун, кандай сырлуу соккуларды, тепкилерди даярдап койгонун азырынча билбейт. Болгону тажрыйбалуу экенин дагы билет. Профессионалдык рингде көрүп беттеш өткөргөн, андыктан ашыгуунун дагы ал кереги жок экенин күтүүдө. Чындыгында аралык сакталуу жана спортчулардын бири-бирин күтөсү. Көпкө созулгандай жергиликтүү эл күйөрмандар буларды сүрөнгө алат. Ишенимдүү кадамдарга барууга дагы чакырышат. Жана Эдил Эмилбековдон аптал окук айландыкын өзбекстандык спортчу Айтор
Тор айланып төбөлөрүнөн дагы. Раз, два, ур! Абайлоосуз зарыл байкайлы чындыгында. Эки сокку аны менен бирге жергиликтүү күйөрмандардын дагы жандана түшкөнүн байкоодобуз. Эдилемилбеков болушунча акырын кыймылдайт. Ал ортодо биринчи раунддун бүтөрүнө дагы убакыттар аз калып барат. Бул бөлүктө калыстар тобуна дагы упай берүү кыйынчылыкты жаратат. Борбордук бөлүктү кармап экөө тең ашыгышкан жок жана анын натыйжасында 10 секундалык убакыт калганын белгилеп өткөндөн кийин биз болсо мынтип алгачкы раунддун дагы жыйынтыкталганын көрдүк. Дагы биз спортчулардын экинчи раундда ишенимдүү ийгиликтүү кадамдарга барарын күтөбүз. Бойцов октагон. Жана экинчи раунд кызыл бурчтан өзбекстандык Исламжан Муратбаев болсо анын каршылашы Эдилемилбеков көк бурчтан чыккан. Мекендешибиз Эдилемилбеков ишенимдүү түрдө жакын мынтип кирип келди жана албетте биз күткөн соккуларды. Ошол жерден ушундай десек болот. Дагы бир айланып тийүү. Ошол жерден эми Исламжан Муратбаев өзүнүн кикбоксер экенин дагы менимче эстеп кеттиби. Ал эми Эдилемилбеков Валетудону кош алды жана азыр каршылашынын чекли жаткырып алгандан кийин эми кубаттуу соккуларды жолдону токтотпошу керек. Байкайбыз оң кол менен кубаттуу каптал соккулар бар. Анын бардыгын азыр өзбекстандык спортчу коргону менен токтотууга дагы аргасыз. Эгерде эле соңуна чейин ошол өзүн коргоого чамасы жетпей калса, анда калыстын ошол килигишүүсү менен дагы беттешти токтотууга туура келип каларын жакшы аңдап билебиз. Байкайбыз жана спортчулардын кийинки жасай турган кадамдары кандай болорун дагы күтөбүз. Бирде оңдон, бирде солдон Эдилемилбековтан орундалат жана Эдилемилбеков каршылашынан ары эми колдорун созуп кетүүгө дагы умтулууда. Исламжан Муратбаев жооп берүүсү керек. Мынтип тура бергенден чындыгында өзүнүн натыйжасы дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Эдилемилбеков айламал ойлоп табуунун дагы жолун билбейт. Каршылашын мынтип болушунча колдорун созууга умтулууда жана ылдыйдан колтугунун түбүнөн кубаттуу соккуларды каршылашына таамай өткөрүү алууда. Жооп берүү керек Исламжан Муратбаевга. Кантсе дагы мынтип жатуунун чындыгында ал үчүн жеңиш эч кандай упай алып келбейт. Тескерисинче көбүрөөк соккуларды өткөрүп алат дагы. Натыйжада жеңиш каршылашына дагы өтүп кетүүсү толук ыктымал. Эдилемилбеков азыр ушул Валетудонун жардамында ушул жерде колдонуп балким каршылашынын кол болуң айрыкча болсо муунтуп дагы бир амал көрүүсү убакыт жөн гана.
текке куруп калышуу толук мүмкүн, бирок анын ушул жүрүшүн оңой менен дагы өткөрүүсүн дагы билебиз. Исламжан Муратбаев азыр кандай чыгып кетишти дагы билбейт. Анын машыктыруучулары каршылаштын бутун кармап айланып чыгып кетүүгө дагы басым жасап көрдөгөн жана Эдил Эмилбеков каршылашын муунтуга басым жасап колун өткөрдү, бирок ой каршылаштын мынтип колун өткөрүп алган Исламжан Муратбаев да эми кыйын болорун дагы билебиз жана мынтип багынганын дагы көрдүк. Айтор Эдил Эмилбеков чындыгында ушул каршылаштын экинчи раундтун соңуна чейин муунтуп ар кандай кадамдарга барып көрдүк. Жыйынтыгында муунту менен дагы жеңишке жеткен да көрдүк. Исламжан Муратбаев дагы ушул оңой олтоң ушул жо эмес экенин көрө алдык дагы биз аны жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал Амир Прайд спорт клубунун тарбиялануучусу жана өзүнүн профессионалдык рингдеги 8-чи жеңишине ээ болгон Эдил Эмилбековду жана анын ошол командасына мындан ары дагы ийгилик каалайбыз. Удушающим приемом победу одержал Эмилбеков Эдил. Голчалар болсун. Жана Эдил Эмилбековга биз мындан кийинки беттештеринде дагы ишенимдүү талктуу жеңиштерди каалайбыз. А биз болсо кийинки ошол жуптардын ортосундагы беттешти күтөбүз. Итак, боец в синем углу, весовая категория 61 килограмм, рост 173 сантиметра. Ему 22 года. Он является мастером спорта по ММА Кыргызской Республики. Также мастер спорта по панкратиону, по грэпплингу, по боям без правил, чемпион Азии по грэпплингу, призер мира по грэпплингу, профессиональный рекорд 1 победа, 0 поражений, 0 ничьи. Команда Fighter KG, тренер Чекиров Кенжебек, боевой псевдоним Самурай. Нарманов! И в красном углу боец весовой категории 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Кандидат мастера спорта по жек-пыжек. Чемпион Казахстана 2016 по жек-пыжек. Профессиональный рекорд. 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Алмаз Крек. Тренер Алмаз Храм. Встречаем Кожанов! 61 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги беттеш жана казакстандык кыргызстандык мушкерлердин ортосундагы кез келүү көк бурчтан чыккан мекендеши Нурмухамед Нарманов. Ал эми анын каршылашы Эрбол Коджанов, Казакстандан келген 23 жаштагы спортчу. Анын боюнун узундугу 175 сантиметр. Жекпе-жек боюнча Казакстандын спорт чебери жана лоу-кикке биздин мекендешибиз мынтип хай-кик менен дагы жооп бере алды. 2016 жылы Казакстандын ошол жекпе-жеги боюнча жеңүүчү аткан спортчу профессионалдык рингде 5 мелдеш өткөргөн. Анын 4-үндө жеңишке жетип бери жеңил ызасын тарткан. Ал Алмаздын кол астында Алмаз Харек спорт клубунда машыгат жана кайман аты Кыран болгон Эрбол Коджанов көк түстөгү чолокшун менен ошол кызыл бурчтан чыккан. Ал эми Нурмухамед Нарманов 22 жашта, боюнун узундугу 173 сантиметр. Ал панкратион боюнча, грэпплинг боюнча жана эрежесиз эр уруш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты калган. Ошондой эле грэпплинг боюнча Азиянын чемпиону атыккан жана дүйнө биринчилигинде байгелүү орундарга жеткен Нурмухамед Нарманов Fighter KG спорт клубунда Кенжебек Чекеровдун кол алдында машыгып келет. Профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп жеңишке жете алган. Кайман аты Самурай менен Кырандын беттеши жана чындыгында эле казакстандык Кыран азыр турган абалда кубаттуу соккуларды жолдоду.
Биздин мекендешибизге караганда бир тепишке да жогору экенин көрсөтөт, бирок аны менен Нурмухамед Нарманов өзүнүн грэпплингин ортого кошпой турган абалда ушул мынтип сокко алмашам деп дагы басым жасайт жана аны Нербол Кожанов бир аз колдоп тургандай. Менимче мекендешибиз каршылашын жерге жыгып алып дагы күрөштү өткөрсө болмок, анткени Эрбол Кожановдун ошол буттары, колдору мыкты иштей тургандыгы көрүп атабыз. Жана Нурмухамед Нарманов коркпой эле кирип барды, түз соккулар бар, жана айланып теги андан ары сол кол менен кубаттуу сокку Казакстандык Эрбол Кожановдон. Абайлоосу зарыл кантсе дагы каршылашы чындыгында ушул анын турганда ушул колу буту мыкты иштерин көрдүк. Дагы эки түз сокку, анын оңун ушул жөн гана сокку эмес тамай экенин дагы көрүбүз. Болушунча албетте абайлоосу Нурмухамед Нармановго. Абайлоосу зарыл жана Нармановдон биз күткөн тейкдаун орундалабы. Тейкдаунга кетирүүгө көп ашыккан жок болчу, мына эми гана тейкдаун бар жана ушул жерден каршылашым болушунча тургузбай колу бутун байлап керек болсо мунтуп дагы жеңишке жетүүгө азыр Нурмухамед Нарманов басым жасоосу керек. Мунтат керек болсо ушул жерден мелдешти бүтүрүп салууга дагы самурай басым жасоосу керек. Бул мелдештен ушул мен жаңылсам ушул Fighter Cage клубунан дагы бир самурай бар болчу, ал Адлет Ашимов. Ал Аширов ушул экөөнүн бирөөсү, ал дагы самурай деген кайманат менен чыгып Өзбекстандык Исламбек Икрамовду жеңип алган. Жөн гана эмес, татыктуу түрдө жеңип алып, ошол жеңишинен кийин өзүнүн кимоносун кийип, башына курундагы кимононун ушул чыныгы эле самурайлар сыяктуу башына кур дагы байлап алганын билебиз. Бүгүн эгерде Нурмухамед Нарманов жеңишке жете турган болсо, ал дагы чейинки ушул командалаш сыяктуу өзүнүн кимонолорун кийип чыгабы байкап көрөбүз. Эрбол Кожанов турган абалда кубаттуу соккулар бар, дагы да болсо мынтип түз соккуларды өткөрүүдөн токтогон жок. Жана Нурмухамед Нармановдун дагы оң буту менен каршылашына тамай тие алды, андан ары тизе менен каршылашына артып көзгө кетенчик кетет. Эрбол Кожанов түз эки сокку менен кармап алды. Азыр тең салмактуулугун бир аз жоготуган Нурмухамед Нарманов аз калды эле, бирок бара-бара өзүнө келе баштагандай көрүнөбүз. Чындыгында нокдаунга кетип калуу бул эми өтө коркунучтуу нерсе. Нурмухамед Нарманов каршылаштын бутуна кирип барды, ошол жерден тейкдаунга кетирип туруп эми болушунча жок эле дегенден ушул бул раунддун жүрүшүндө аны байлап алып кийинки ушул маштурушуларынын дагы насаатын угуп келбесе, азыр мекендешибизге бир аз кыйын болуп калуусу дагы толук ыктымал. Жана биринчи раунд мынтип жыйынтыкталганын көрдүк. Дагы эки спортчу тең, чындыгында бизге өзгөчө ушул көзгө толумду дагы мыкты кармашты өткөрүп бере алды. Ал эми алдыда экинчи раунд бар. Анын жүрүшүндө бул мелдештин кызулуулугу дагы арта бермекчи. Жана Нурмухамед Нарманов ушул каршылаштарынын командалаштарынын маштурушуларын көрсөтмөсүн алып алгандан кийин Нарманов эми болушунча чеберчилик менен, кылдаттык менен беттешти өткөрүшү керек. Эрбол Кожанов ал баштагыдай эле менимче турган абалда беттешти өткөрөт. Бул кик андан ары түз жепти өткөрүп койду жана эки түз соккуга эрадан Казакстандык мушкердин кырандан бар. Кыранга мынтип кирип барынан өзүнүн кереги жок. Жана айланып чыккан. Ой. Нурмухамед Нарманов чындыгында эле каршылашынын азыр мынтип соккуларына илешип калды дагы. Эми калыстын менимче кийлигиши дагы азыр керек болуп калабы, ага белгисиз. Чындыгында эле азыр нокдаунга кетип калганы дагы
көрө алдыгандан ары Эрбол Кожанов аны толугу менен камалап алууга дагы даяр экенин көрдөбүз. Жана албетте беттеште калыс токтотот. Бул мелдештин жүрүшүндө кирип баруунун көп кереги жок болчу. Аралыкты сактап ашыкпастан балким өзүнүн грэплингин кошсо дагы Нурмухамед Нармановго алдан качан ушул жеңиш алып келүүчү толук ыктымал болчу. Профессионалдык рингдеги экинчи ушул карамашына жеңилүү ызасын тартып калды. Ал эми казакстандык Эрбол Кожанов 5-чи жеңишине жетет. Чындыгында ушундай ишенимдүү жана курч жеңиш десек дагы болот. Куттуктайбыз казакстандык спортчуну. Жана кийинки мелдеште күтөбүз. Кийинки беттеште кийинки спортчулардын рингке чыгышын күтөбүз. Итак, перед вами 13-я пара турнира WF78 Pro Fight 33. Боец синего угла. Весовая категория 57 килограмм, рост 168 сантиметров. Ему 20 лет. Чемпион Кыргызской республики по Amadeus WF. Чемпион по джиу-джитсу. Чемпион по грэплингу. ADCC, нога-грэплинг, филогрэплинг. Дорогие друзья, перед вами чемпион, профессиональный рекорд, 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Fighter Cage, тренер Чигиров Кенжебек. Встречаем Нурболот Аскарбеков! И его соперник в красном углу. Весовая категория 57 килограмм, рост 107 сантиметров. Ему 23 года. Он является чемпионом Узбекистана по джиу-джитсу. Чемпион Узбекистана по рукопашным боям. Команда Рахманов, тренер Рахманов Боти. Встречаем Жураев Джамши. Бойцы в середину. Жана 57 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги карамаштар Нурболот Аскарбек уулу биздин мекенибизден чыккан 20 жаштагы спортчу. Ал көк бурчтан ага каршы өзбекстандык Жамшид Жураев. Демек, Жамшид Жураевтан баштайлы 23 жашта, боюнун узундугу 170 сантиметр. Ал джиу-джитсу боюнча жана кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпионаты калган. Батыр Рахмановдун кол алдында Рахман спорт клубунда машыгып келет. Ал эми Нурболот Аскарбек уулу биздин мекендешибиз Amateur'ста жеңишке жете алган. Ошондой эле джиу-джитсу боюнча, грэплингден ADCC, нага грэплинг боюнча дагы биздин өлкөбүздүн чемпиону аталган. Профессионалдык рингде 3 беттешет көрүп үчөндө тең жеңишке жеткен спортчу Кенжебек Чекеровдун кол алдында Fighter Cage спорт клубунда машыгып келет. Жана Нурболот Аскарбек уулу бул ирет эми мелдештин беттешти көпкө сөз бойлу эрте жеңишке жетүүнү көксөгөндөй, бирок анын астында жаткан Жамшид Жураев дагы толугу менен каршылашынын колдорун байлап алат. Ага кармашты ийгиликтүү жүргүзүүгө дагы жол бербей өзүнүн ким экенин көрсөтүүгө басым жасайт. Жана албетте кубаттуу соккулар бар анын ар биринде. Авайлоосу дагы толугу менен зарыл. Жамшид Жураев менен Нурболот Аскарбек уулу жана тейкдаун Жамшид Жураевтан, бирок ага карабастан азыр Нурболот Аскарбек өзүнүн эркинсиз анткени джиу-джитсу менен жана грэплинг боюнча ошол жеңүүчү атылып жүргөн мекендешибизге бул жер эми жерде жатууда же болбосо партерде бардык абалды көзөмөлдөп туруп ал үчүн анчайын тоскоолдукту деле жаратпай десек болот. Жана каршылашын азыр күтүү менен биргеликте мынтип кооптуу учурдан туруп кетти. Жана өзбекстандык спортчу фронт киктерди жолдуунда токтотпойт. Сол каптал хук менен каршылашын мынтип тең салмактуулугун жоготот. Муштагандан кийин толугу менен Нурболот Аскарбек уулу белдешин жүрүшүн дагы өз көзөмөлүнө алууга басым жасоосу дагы зарыл. Жана өзбекстандык Жамшид Жураев каршылашын өзүнө болушунча жакындатпай мынтип жолотпой тийип жаткан дагы көрүбүз.
жактан айлап эми ушул Нурболот Аскарбек уулу дагы кирип баруусу керек дегиче эле аны өзүнө жакындатпай туруп кетүүгө дагы Жамшид Жураев жетише алды жана Жамшид Жураевден каршылашуунун өтүшүн көздөй тепкен соңгулары бир ордунда жөн турган жок. Эки спортчу тең бири-биринен өтүп ушул жеңиште көксөп турганда көрүндөбүз жана ой Нурболот Аскарбек уулу айлоосу зарыл. Эки спортчу тең житсу менен өз өлкөлөрүнүн чемпиондору атыга алган жана Нурболот Аскарбек уулунун чоң гана ушул атаандашын сүзүп кирип баруунун дагы жыйынтыгы чыкпайт. Жамшид Жураев ирет тизе менен сокку жолдоп көргөн жана каршылашын далына жаткыргандан кийин ал дагы мынтип Нурболот Аскарбек уулунан бирмесе кирет. Сокку жеп кулап калды жана айлоосу дагы ошол жерде сөзсүз түрдө зарыл. Байкап көрөбүз эки ушул алгачкы раунд болчу, бирок экинчи раунд деп дагы көрсөтмө берген экен. Жамшид Жураев биздин мекендешибиздин колун кайрып кетүүгө басым жасаган, бирок кубаттуу соккулар менен андан кутулуп чыккандан кийин Нурболот Аскарбек уулунда кезек ал атаандашына кандай жооп берип, кандай соккулар менен муштай турганын дагы байкап көрөбүз. Болушунча Нурболот Аскарбек уулу ашыккан жок жана каптал хуктар менен каршылашына кирип барган 20 жаштагы файтер Кейже спорт клубунун өкүлү мынтип каршылашынын соккусунан соккуга алат жана беттешти мынтип калыс токтотуп коет. Чындыгында азыр Жамшид Жураевдин кыймылдабай койгонуга дагы аргасы жок болуп калган. Демек ишенимдүү түрдө жеңишке дагы жете алды десек болот. Нурболот Аскарбек уулунун биз жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал өзүнүн болушунча мыктылап көрсөтүүгө умтулган жана жыйынтыгында ал өзүнүн көксөгөнүнө дагы жетип олтурат. Бул 57 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги беттештер болчу жана спортчулар мындан ары өзлөрүнүн мыктылыгын дагы көрсөтөт. За 4 минуты 39 секунд техническим нокаутом победу одержал Нурболот Аскарбек уулу. Жана Нурболот Аскарбек уулу деп ишенимдүү жеңишке жеткенден кийин көрөрмандарга өз алкышын билдирет. Биз болсо кийинки ушул спортчулардын ортосундагы беттештерди дагы күтөбүз. Ар бир спортчу жеңиш үчүн дагы умтулушат. Боец в синем углу, весовой категории 66 килограмм, роста 7 сантиметров, ему 27 лет. Мастер спорта международного класса по грэпплингу, 8-кратный чемпион Кыргызской республики по грэпплингу, 2-кратный чемпион Азии, призер мира по грэпплингу. Профессиональный рекорд: 1 победа, 0 поражений, 0 ничьи. Команда Fighter Кейджи, тренер Чекиров Айбек, боевой псевдоним Айкуль. Его соперник в красном углу, весовой категории 66 килограмм, роста 79 сантиметров. Ему 20 лет. Представляет команду Мангус, Узбекистан. Тренер Мансур Дигизбаев. Встречаем Базаров Усман Джон. Бойцы в середину. Демек 66 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги спортчулардын ортосундагы беттешке назар салабыз. Кызыл бурчтан өзбекстандык Усманжан Базаров, ага каршы биздин мекендешибиз Манас Эркул уулу, жосу өзүнө Айкөл деген дагы ушул Кайман атты койгон спортчу. 27 жашта, боюнун узундугу 170 сантиметр. Кыргыз Республикасынын ошол грэпплинг боюнча спорт чеберчилигине талапкер. 8 ирет биздин өлкөбүздүн биринчилигин жеңип алган, 2 ирет Азиянын биринчилигин жеңген жана
ал өзүнүн мелдештерин мынтип мөөнөтүнөн мурда жетүүгө дагы басым жасап келет. Айтор греплинг боюнча дүйнө биринчилигинде дагы байгелүү орундарды ээлеген Манас Эркул уулу бул жылдын башында ушул Борбор калаадагы ден соолукту бекемдөөчү Арча бешиктеги ушул спорт комплексте өткөн Вефтин турниринде дагы өзүнүн алгачкы жеңишине жеткен. Профессионалдык рингде ушул бүгүн экинчи беттешин өткөрүп жаткан мекендешибиз азыр каршылашын 3 бурчтукка алып алат жана Айкөлдүн бул аракети кандай жыйынтыкталат байкайбыз. Усмонжан Базаров азыр кутулууга менимче аргасы жок болгону багынууга дагы ал басым жасоосу зарыл. Мангус спорт клубунун өкүлүнүн багынуусунан кийин Манас Эркул уулу дагы бир керемет ишенимдүү ушул жеңишке жетип олтурганын дагы көрүүдөбүз. Куттуктайбыз жана өзгөчө ишенимдүү жеңиш десек болот. Чындыгында Fighter Cage'нин ушул спортчулары жеңиштерге мына ушундай жетет деп дагы биз аларды алкап өтөлү. Айтор мактаган кыз деген ушул макалды булар кийинки беттештеринде көрсөтпөй Манас Эркул уулу дагы өзүнүн мыктылыгын мындан ары дагы рингте тартуулайт десек болот. В первом раунде за 1 минуту 6 секунд удушающим приемом победу одержал Эркул уулу Манас. Жана Манас Айкөл Эркул уулу жеңиш менен куттуктап өтөбүз. Дагы биз болсо кийинки спортчулардын ортосундагы ошол мелдешти күтөбүз. Синим углом боец в весовой категории 77 килограмм, рост 177 сантиметров, представляет команду Кыргызстана, ему 26 лет. Чемпион по ушу санда, чемпион Кыргызской республики по боксу, чемпион Кыргызской республики по боевому самбо. Профессиональный рекорд, 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Атилла, тренер Мике Халыков. Встречаем Беделов Асхат! В красном углу, весовая категория 77 килограмм, рост 185 сантиметров. Ему 24 года. Представляет команду Мангус, Узбекистан. Тренер Мансур Дугизбай. Встречаем Юсупа Джасу. Это боковые судьи. Внимание, бойцу красного угла -1 балл за перевес. Бойцы в середину. Жана 77 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги мелдештерди баштайбыз. Жасур Юсупов өзбекстандык спортчуга бир упай кемтилет. Ал мелдештен ушул ашыкча салмак менен дагы келген экен. Демек Асхат Беделов биздин мекендешибиз ушул каршы беттешке чыгат. Айтор Атилла клубунун өкүлү болгон мекендешибиз профессионалдык рингде 5 беттеш өткөрүп анын 4-үндө жеңишке жетсе, бир жеңил жазасын тарткан. Ал ушул ушу санда боюнча биздин өлкөбүздүн чемпиону, ошондой эле бокс менен жана самбонун күжүрмөн түрү боюнча дагы өлкө биринчилигине жеңишке жете алган. Ал ортодо каршылашынын бутуна кирип барып, аны жыгытып алып, үстүнө чыгып, ошол кандайдыр бир ишенимдүү кадамдарга барууга умтулган. Биздин мекендештерибиз ушул жерде каршылаштарына караганда ушул алда канча ишенимдүү кадамдарга да барып келген жакшы эле. 26 жашта ал Калык Микешовдун кол алдында машыгып келем да эсиңиздерге салып өтөбүз. Ал эми Жасур Юсупов Мангус спорт клубунда машыга 24 жашта, боюнун узундугу 185 сантиметр, машыктыруучусу Мансур Тугузбоев жана эки спортчунун ортосундагы беттеш чындыгында бир кыз десек болот. Ашыкча салмак менен чыккан ушул Жасур Юсупов кандай өзүн көрсөтүп алат байкайбыз азырынча толугу менен Асхат Беделовду басып алганын дагы көрүүдөбүз жана абалдын көзөмөлү беттешинин ошол жүрүшүн
өз көзөмөлүнө Жасур Юсупов алып алгысы келет. Байкайбыз, ашыгышпайт, болушунча алар кылдаттык менен, чеберчилик менен дагы өз кадамдарына, өз мелдештерин өткөрүүгө дагы ашыгып жаткандарын көрүүбүз. Чындыгында активдүүлүк жок, бири-бирин байлап алгандан кийин аларды трубкадан мелдеште улантууга калыс чакырат. Аскат Беделевдин ушул колдорун бийигирээк көтөрүп беттешти улантууга башкаруучулар чакырат. Жасур Юсупов жалгыз кубаттуу сокууга менимче басым жасагысы келет жана Жасур Юсупов болушунча ашыкпай бүтүп турганын дагы көрүтөбүз. Ал эми Аскат Беделевдин ошол сол көзүнө дагы кубаттуу соккусун өткөрүп алган экен. Демек азыр Аскат Беделев ошол Бали өзүнүн түз соккуларын өткөрдү жана кайрадан түз эки сокку мекендешибиздин эгер ошол буга чейинки басып өткөн жолдоруна токтоло турган болсок, анда жерден дагы турган абалда дагы каршылашына караганда ошол мыктыраак болушу керек. Ал бокс боюнча жана күчтүү сан боюнча, ошондой эле ушу санда боюнча дагы жеңүүчү аты калган. Аскат Беделев бүтөт. Жасур Юсупов жалгыз кубаттуу соккусуна басым жасагысы келет, күч атасын тааныбайт, бирок канча дагы ошол машыгуу, жеңишке болгон талпынуу, умтулуулар, ошол нерселер көбүнчө жеңишти алып келерин баардыгыбыз жакшы билебиз. Ар бир ошол ийгиликтин артында талыкпаган мээнет, эмгек жатат. Аскат Беделев азыр Жасурду мынтип толугу менен басып туруп алгандан кийин сол колу менен муунтуга дагы алган экен жана менимче сол толугу менен Жасур Юсупов каршылашын кое бербейт. Ой-ой, тизе менен дагы сокку барган жана Аскат Беделев азыр Жасур Юсуповду муунтуп жатып алгандан кийин өзбекстандык спортчу албетте кубаттуу соккулар менен коргонуудан башка чамасы дагы жок, багынган жок. Тескерисинче сокку жолдоп кутулуп чыгып кетүүгө дагы турушат. Аскат Беделев бар күчү менен муунтуп көрдү, жыйынтык чыккан жок жана каршылашынын үстүнө өлтүрүп алгандан кийин кубаттуу соккуларды жолдой алабы. Буга чейин Жасур Юсупов мындай абалдан чыгып кеткен болчу, бирок бул ирет мекендешибиз аны чыгарбоону дагы бөксөдү. Кубаттуу соккуларды жолдоп көрөт жана биринчи раунд жыйынтыкталгандан кийин спортчулар албетте өзлөрүнүн демдерин басып алгандан кийин экинчи раунддун алкагында дагы өзгөчө ишенимдүү ошол жүрүштөргө барат деп күтөбүз. Жана Аскат Беделев менен Жасур Юсуповдун ортосуна беттешин экинчи раундуна билебиз. Биринчи бөлүктүн жүрүшүндө Аскат Беделев алда канча активдүү болду. Мейли туруусуган абалда, мейли жерде болсун, каршылашына көрөк соккуларды жолдоп ошол өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзө алды. Бирок каршылаш анын сол көзүнө кубаттуу сокку өткөргөн дагы бир караганда көрүнөт. Бирок ал менимче мекендешибизге эч кандай тоскоолдук жаратпайт деп ишенгибиз келет. Байкап көрөбүз, спортчулар бири-бирине жакын келди жана эч кандай ошол катачылыкка дагы жол берүүнүн аракетин көрүшөт. Ой, түз сокку Аскат Беделевден бар. Бали деп алкого дагы татырлык жана түз сокку менен каршылашын. Андан ары кайрадан эки түз жептер
Менимче мекендешибизге ушул түз соккуларга көбүрөөк басым жаса деп дагы көрсөтмөлүн чыгар. Лоукич бирок Жасыр Юсупов андан кетенчиктеп дагы койгон жок, дагы өзүнүн сол буту менен каршы соккуну жолдоп көрдү. Кайрадан жерде кармашты жүргүзүү алда канча ийгиликтүү болоорун Аскат Беделев байкап калган сыяктуу. Жана спортчулар мынтип соңуна чейин таймашууга дагы даяр. Аскат Беделевдин оң сол кол менен кайрып турган болчу, анан чыгып кетет жана кубаттуу сокку бар. Аскат Беделев муунтуга өтүп алганын көрдүк жана мына ошол жерден менимче биздин мекендешибиз эми кое бербеши керек. Буга чейин дагы муунтуп турган жерден кое берип алган жана Жасыр Юсупов багынууга аргасыз болду дагы. Аскат Беделев ошол кармаган жеринен бул ирет кое берген жок. Соңуна чейин каршылашын муунтуп туруп алды дагы. Анын натыйжасында мынтип экинчи раунддун башында муунтуу ыкмасы менен дагы жеңишке жеткенин көрүүбүз. Чындыгында Жасыр Юсупов азыр каршылашынын муунтусуна кандай ошол түшүп калгандагы өзү байкабай калды. Аскат Беделевди жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми ардактуу кадырман мекендештер, биз сиздер менен кайрадан амандашканга чейин деп коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. ВФ 70 Pro Fight 33 мелдешинин калган берүүлөрүн дагы НТ Спорт телеканалынан көрсөңүздөр болот. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар.